Достор, бүгін күн суық екен. Негедір банядан шықтым, шапка киіп алдым. Андықтан баяғы ойым шашырап кетпеш үшін ушул роликти тартып коюуну туура көрдүм. Жылуу кийиниңиздер да, жазгы суук жандан өтөт демекчи. Эртең ооруп калбаңыздар. Азыр өзү тамак оору, грипп деген нерселердин баардыгы көбөйүп кетти. Досум больницада жатты эле, зыярат кылып коеюн деп барсам, ал жерде аябай көп экен адамдар, жаш балдар ооруп атыптыр да, кызамык деген нерсе болуп атыптыр. Андыктан оору сыркоодон алыс жүрүңүздөр, ден соолуктарды жакшы караңыздар. Азыркы оорулардагы дарыларга оңой менен эмне болуп атат? Баягы орустар айткандай поддаваться этпей атат да, дарыларга жакшы эффект бербей жатыптыр. Андыктан оорубаңыздар, баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Менин YouTube каналымда мына көптөн бери экранга чыга албай калдым. Бүгүн кыска болсо да бир ролик тартып коеюн. Албетте кимдир бирөөлөргө кызыктуу болсо, жакшы комментарий жазып, биздин каналга каталып койгонду унутпаңыздар. Мен рекламаны ушунчалык жакшы жаза албайм. Унутуп калам мен, каналыма жазыңыздар деп кайра айта албайм. Эми жоготуп албаш үчүн жазылсаңыздар, мен постоянно мындан ары жакшы нерселерди тартып турам да. Эми жашоого керектүү маалымат дегендегим да. Бүгүн дагы мындай бир аябай жакшы суроо келген экен. Эми бул дагы аябай критический биздин жашообузда болуп жаткан чоң маселелердин бири. Биз өсүүнү, өнүгүүнү, жакшы болууну, ийгиликтүү болуп, бул жашоодо маанилүү, кызыктуу, көңүлдүү, шаттуу жашагыбыз келет, конечно. Бирок бул жашоонун баардыгын бизге өзүнүн мүнөтүндө же жашообузда эмне болуп атат, көп бере албай атат да. Бул кызыктуу мүнөттөр, бактылуу убакыттар өтө аз болуп эле бат эле бүтүп калгандай да, скучный жашоо. Мындай карасаң да, мындай пятницага чейин иштейсиң, анан выходнойду күтөсүң, выходнойлор бат эле өтүп кетет. Анан карасаң, айланаңда бүт эле эмне пайда издеген эле адамдар, баягы колдонуп кетейин, пайда көрөйүн, зыянга учурабайын, эби келсе 2 жолу жеп кетейин деген сыяктуудай көрүнүштөр бар да. Анан мага мындай кызыктуу суроо келиптир, кечиресиздер, аябай узартып койдум. Ким шашпаса да, ким жашоосуна чындап баягы сары эсеп салып, жашоо эгер ушундай болсо, анда бул кичине кызыксыз экен деп ойлонуп жаткан адамдар да. Себеби мунун баардыгы мен өзүмдүн практикамдан айтып бериштим. Мындай суроо келиптир. Бул жашоодо татыктуу достордун бар экенинен мен уже күмөн кармап калдым дейт. Бул олуттуу маселе. Бул значит, адам стресске кабылды, адамдар аябай таарынтты, капа кылды да. Достору көңүлүн калтырды. Себеби мен көрүп атам, көп эле адамдар мага кайрылат, келет. Достору бар, достору баардыгы эле бир ошол айылдан келген, балким шаардан келген. Булар бүт партада чоңойгон, балким бир жерде чоңойгон ушундай. Анан кийин ар ким өзүнүн кесибин тандаганда, бирөө крутой болуп кетти, балким бирөө сот болуп кетти, бирөө полковник болуп кетти да, бирөө банкир болуп кетти да, бирөө эмне болуп кетти ушундай. Анан анда мында булар эмне кылып турушат, бизде баягындай шерине, анан чай ичмей, анан достордун отурушу, бильярд дегендер бар. Ошондой моментте анан биз баягы ийгиликтерибизди бөлүшүп, достор менен сүйлөшүп отурсаң, анан баягы адамдын жаратылышында ушундай бир мактанчаак сезим бар да. Баардыгыбыз мактанганды жакшы көрөбүз, себеби биз ошол нерседен рахат алабыз. Эми бул жашоо ошондой да, баардыгыбыз рахат алгыбыз келет. Анан ийгиликтер менен бөлүшөсүң, анан кичине ийгилик аз адамдарды эмне кыла баштайсың, анын укугун тебелей баштайсың да. Ага үстөмдүк кыла баштайсың. Типа сенин кичине машинең куртой болсо, кичине карьераң куртой болсо, карьераңда кичине сага бир статус, кадыр барк берилип калган болсо, сен эмне кылып баштайсың? Сен бирөөлөрдү бергизбей капа кылып баштайсың, өзүң дагы байкабайсың да. Адамдар сени менен сыймыктанса дейсиң, өзүңдүн ийгилигиңе өзүң ушинтип аябай гордый болуп да, кимдир бирөөлөрдүн жүрөгүн ооруп атканын балким билбей калышың мүмкүн. Ошонун себебинен досторду капа кылып коет. Или болбосо кандайдыр бир достор бирге иш алып барышат, компания ачабы же балким бир нерсе уюштурабы да, анан ошол жерде кыйындар эмне кылат да, кичине алсыздарды пайдаланып кеткен убакыттар бар да. Вот ошондон анан разочарование болот да. Себеп дегенде бул окуя адам жаралгандан бери болуп келаткан нерселер да. Бул менин атамдын дагы жашоосунда болгон, бул менин да жашоомдо болгон да. Баягы ыңгайы келсе колдонуп эле кетейин деген адамдар. Кичине туура эмес кылып алсаң да, мына сен ушуну көрмөксүң. Или баягы бир акылмандардын айткан нерсеси бар го, баягы досуңа өтө берилип достук кылба дейт да. Себеби бир күнү ал сен менен душман болуп калышы мүмкүн дейт. Или душманыңа анчалык кастык кылба дейт да. Себеби эртең ал сенин досуң болуп калышы мүмкүн дейт. Жашоо ушундай да, бул туруктуу эмес. Анан достордон көңүлүң калат. Досуңдан балким карыз акча аласың, убагында бере албай каласың. Анан сага айтат,
ар түрдүү жашоонун эрежелерин түшүндүрөт, алганды кайтарыш керек, анан ал эле бул эле деген нерсе болот. Же болбосо карызың толбосо дагы сен өзүң эле бересең бар, анын жанында өзүңдү ыңгайсыз сезип баштайсың. Менде да болгон. Мен дагы ошентип досумдан карыз алгам убагында. Кайтарып бере албай каласың, бирок аны менен жолуксаң эле баягы бересең бар, анын кадыры көтөрүлүп, сен өзүңдү ыңгайсыз сезип баштайсың. Андан ал дагы балким пайдаланат, кичине акыл азыраак болсо да, акылдуу болсо доски ал жөнүндө ойлонбо дейт эле да, бирок андай болбой калат. Же болбосо сен карыз бересиң, карыз берсең ал убагында бере албай калат, бирок убагында акчасы болсо да кээ бирлери бергилери келбейт да, созот, убадаларды берет, аткарбайт да. Көрүп эле турасың, бере турган акчасы бар, мүмкүнчүлүгү бар, бирок бергиси келбейт. Мунун бардыгы акыр кыямат жөнүндө көбүрөөк маалымат берет да, что адамдар жалганда аябай көп айтып калат дегенче. Иши кылып жагдай ар түрдүү келет дагы, анан эмне болуп атат, сенин ичиңде адамдарга болгон ой пикир, адамдарга болгон ишеним, адамдарга болгон мындай түшүнбөгөн бир таң калуу, ушундай нерселер пайда болот да. Доверие кетти. Анан ошон үчүн сенде ушундай суроо пайда болду, что бул жашоодо татыктуу, ишенчиликтүү достор же болбосо адамдар калбай калгандай да. Да туура бул ой ушундай. Мен мындай ой менен почти 10 жылдай жашадым. Бул обидалар, бул таарынычтар, бул акырында нечте жаралат экен дагы. Мунун кесепетинен алар жабыркабайт экен да. Потому что мына ушул суроого кенен кесири жакшы жооп берип коеюн, кимдир бирөөлөргө керектир да. Кыска өмүр да, кыска өмүрдө ошентип адамдарга болгон капачылык да, классташтар бар, курсташтар бар, бала кезден чоңойгон, садикте дагы эмне кошуналар бар, бир томдо чоңойгон, же болбосо бир айылда чоңойгон айылдаштар бар. Ошолордун бардыгын дос тутуп жүргөнсүң. Ошолорго кошуласың. Анан бир күнү жанагы мен айтып кеткен сыяктуудай да, ушундай нерселерден акырын өсүп өнүгүп отуруп анан сенде капачылык пайда болот. Или болбосо сен бала кезден эле бирөөлөрдөн үмүт кылып көнүп алгансың, балким эрке чоңойгонсуң да, или балким эрке болгондо эми атаң энең бардык нерсени даярдап берген, или балким бай туугандарың бар, шарты бар, ошолор шартты түзүп берген, кийин шарт өзгөрүп кетти, бардык нерсе бар болбой калды, же болбосо кимдир бирөөлөр постоянно сенин жумушуңду бүтүрүп жүргөн, сен ошол нерсеге көнүп калгансың дагы, жашооңдо өзүң чечим кабыл ала турган мезгил келип калган да. Андан мындан жардам сурасаң же жардам берип жүргөн адамдар жардам бере албай калса, андан сенде нааразычылык болуп кетиши да мүмкүн да. Эми вес ар кандай да. Себеби мен суроону эмнеге андай болду деп эсине бербедим, анын жөндөбөдүм, ал мага келбеди да, просто ушундай суроо пайда болду. Бул психологический, мындай нерсеге көп адам кабыл бере келатат, ушуну менен жашап келатат. Азыр адамдардын бардыгы эле алдамчы, азыр адамдардын бардыгы эле кичине көзүң мындай болсо эле ала жипти аттап, же болбосо сени алдап, же сени пайдаланып ушинтип кетчүдөй мындай татыктуу честный адам жок калды деп ойлошуңуздар мүмкүн. Мен да ошентип ойлогом, ошон үчүн айтам, башымдан өткөн эми ушул суроону жакшы баягы раскрывать этип ачып берүүгө аракеттенейин да. Мейли көп убакыт кетсе көп убакыт кетсин. Шашса перемотка менен көргүлө, тез-тезденчи. Түшүнө алсыңар, бирок скорее всего бул нерсени түшүнүп алган жакшы экен да. Мен ушул нерсени түшүнүп алгандан кийин жашоомдо көп кыйынчылыктар өзүнөн өзү эле жок болуп кетти да. Себеби бул да жөндөн жөн келбейт экен да. Бул дагы Алла Таала жаратылыш аркылуу бир нерсени бизге түшүндүргүсү келип жаткандан анан пайда болду. Туура адамдар 5 манжага окшош болот экен да. Пайдаланган дагы адамдар бар. Ар түрдүү адамдар болот экен. Билими бар адам бар, билими жок адам бар. Ыйманы бар адам бар, ыйманы жок адам бар. Бир күнү хидаят берсе, а дагы ыймандуу болуп калышы мүмкүн. Ыймандуу адамдар жолдон дүйнө деп адашып да кетиши мүмкүн. Акча бар, шайтан бар, азгырык бар, напси бар да, мына каалоо, улам канча Алла Таала көп берсе дагы биздин тойбостук напсибиз бар. Биз дагы больше каалайбыз. Напсинайынан эчтен айдалганбыз. Бизге ушундай сезимдерди берип Алла Таала жараткан экен, бирок мунун бардыгына бир күнү сурак болот. Буга сурак болот. Буга мен ишенем. Бул нерсени мен туям да. Себеби бул шариятта деле, Куранда деле жазылган да. Качандыр бир кезде да. Сууну көп колдонгондугуң үчүн же ысырап кылгандыгың үчүн, же болбосо ушундай каталарды кетиргендигиң үчүн баары бир сурак болот. Себеби эмне? Өлүм бар, хак. Кетебиз бул жашоодон, кеткенден кийин Алла Таала ошол Куранда деле айтып атпайбы да? Көп эле нерсени айтты. Мен силерге бар экенимди, эмне деп атат? Бар экенимди көрсөтүп, керектүү силер ала турган белгилердин бардыгын жөнөттүм, жибердим деп атат. Мааниси ушундай да.
мен динге кирдим деп атат да. Мен мусулман болдум, мен динге кирдим, бирок мен Кудай Тааланын бар экенинен аябай суранып жалындым дейт. Жалындым, ушул Алла Таала мага бар экендиги жөнүндө бир белги берип койсо деп. Күтүп жүрдүм, жалындым, жалбардым дейт, бирок андай белги болбоду Кудай тараптан дейт. Бар экенин ал мындай көрсөтө албады, мага белгисин бербеди дейт. Анан күндөрдүн бир күнүндө ошо Куранды окуп атып, анан ушул бир аятты же бир эмени таап алыптыр, маалыматты. Ал жерде биз дейт да, мен бар экенимди буга чейин көп нерседен көрсөттүм деген аят бар экен да. Силер ишенип, силер ушул менин бар экениме баягы жүрөгүңөр менен ыйманга келишиңер үчүн да мен 7 шээрлик белгилерди бергем дептир. Демек Алла Таала эмне, биз эгерде исламды изучать эте турган болсок, бар экендиги жөнүндө маалыматты кенен кесип берген экен. Ошондуктан ал киши түшүнүктүү, что Алла Таала мына өлүм, күн, астрономия, илимдер, Алла Тааланын мыйзамдары, закон притяжения, закон Паретта, ушул мунун бардыгы, мыйзамдардын бардыгын жазган. Бүт бардыгы Алланын казынасынан чыккан илим, билим. Эгерде сен илим алсаң, билим алсаң, ошонун бардыгын түшүнөсүң. Ошол жерде мамиле бар, достук бар. Эмне үчүн сенин жүрөгүңдө ошондой бушайманчылыктар болуп атат туурабы? Жиндер бар. Астагфиралла, жин дагы жаман маселе да, туурабы? Медицина бар, туурабы? Биз түш көрүп атабыз, мисалы, баардык тирүү жан өлөт, аяндарды көрүп атабыз, туурабы? Көп нерселерди көрүп атабыз. Бул реалдуу жана нереалдуу жашоолордун бар экенин билип атабыз да. Эми темага кайтып келели да. Мунун бардыгын мен эмнеге айтып берип атам, чтобы бардык нерсе түшүнүктүү болуш үчүн. Адамдарга таарынбаш керек экен. Мен дагы ушинтип депрессияга кирип, ушинтип мигрант да болуп келдим. Россияда жүрүп келдим, Казакстанда жүрүп келдим. Баягы тентибеген жерим калган жок дегендей да, бирок эч нерсе өзгөрбөдү. Мен мисалы азыр көп эле адамдарды тааныйм, билем. Мен дагы ошолордун бирөө болуп Россияга барып, жашоомду оңдоп, бир 10 торпо калбалы. Мен өзүм малчынын, дыйкандын баласы болгондугумдан мен айылда мал багып чоңойдум, мал бакканды билем. Демек мен мал менен өнүгүп кетем дедим, себеби карьера курдум, университетти бүттүм, кызыл диплом алдым. Далилдедим да, что билимди ала алат экенмин, окуй алат экенмин, түшүнө алат экенмин, бирок мен аны колдоно албайт экенмин. Акча деген өзүнчө маселе, мамиле деген өзүнчө маселе. Менин каналымдан көрсөңүздөр болот, эми кантип бай болсо болот, анан мамиле деген нерсе кантип болот, акча деген кантип көбөйөт, акчаны кантип табабыз, кантип сактайбыз. Андай маселелер өтө көп. Алардын бардыгын бир күндө түшүндүрүп бербейм, бирок бүгүн именно ушул достук маселеси жөнүндө айтып берейин деп атам. Жашоомдо көп дос болду, көп классташ болду, көп курсташ болду да. Келген адам болду, кеткен адам болду, пайдаланган адам болду, ажасаттык кылып басынткан адам болду да. Эми мен да ката кетирдим. Карыз алып бере албай калган убагым болду. Мага карыз бербей койгон эмелер болду, достор болду. Мамиленин бардыгы ар түрдүү жол менен бузулат экен. Кеп пайда деген эле нерсе келип калбаса керек да. Ошентип бир күнү өкмөттүн жумушунда иштей албай калдым, карьера бүтүп калды. Москвада болдум, Россиянын көп шаарларында болдум, жөө бастым, таксист болдум дегендей, кара жумуш кылдым, стройкада иштедим, дворник дагы болуп көрдүм. Кыскасы, Алла Таала көп жолдорду бастырды. Жүрөгүмдө бир ушундай капачылык, депрессия болду. Эч кимге ишенбей калдым. Эч кимге ишенбей калдым. Адамдарга болгон мээримим бүтүп калды. Стресс болдум, депрессия болдум. Чачым түштү, ойлондум дегендейчи. Мунун бардыгы албетте баягы кимдир бирөөгө күлкү дагы болушу мүмкүн да, бирок бул менин ачуу баягы реалдуулугум да. Анан ошол күндөрдүн бир күндөрүндө мен бай болууну самадым, жакшы жашоону самадым. Ар бир адам эртең менен ойгонгондо да, мага акча кереги жок, анан акча биринчи орунда турбайт деген адамдардын баардыгына акча керек. Себеби сен кандай гумандуу адам болсоң дагы автобуска сени салбайт да. Сен молдо бол, Кудайга ишен, профессор бол, полковник бол, сен укмуш бол, бирок автобуска 17 сом акчаңды, 20 сом акчаңды төлөбөсөң, ошол жерден абириңди кетирип алып түшөт туурабы? Демек акча керек, ар бир адамга акча керек. Жөн эле андай сөздөрдү айта бербеш керек да. Сүйүш керек, акчаны деле сүйүш керек, бирок өзүнүн мерчемине жараша. Анан адамдарга болгон ишеним кетип калды. Дос деген нерсени анан бирок көрсө андай эмес экен, менин оюмдун бардыгы жаңылыштык. Алла Таала ушундай кыйын жолдордун бардыгын өткөзүп, анан бул жашоодо адамдардын бардыгы даже ойлонуп калдым, конченый болуп калган окшойт деп ойлосом, жок. Мен аябай катуу жаңылышыптырмын. Алла Таала бул дүйнөнү эмнеге кармап турат экенин билдим. Маселенин көбү өзүмдө экен. Мен өзүм виноват экенмин. Мен бул жашоонун мыйзамдарын, Алланын мыйзамдарын сактабапмын. Бир жагынан Алла Таала мени даярдаптыр да. Алла Таала ошол Куранда жазган сүрө бар экен.
мен силерге берип сынайм, мен силерден алып сынайм деген бар экен. Алат экен, бардык мамилени алат экен, ден соолукту алат экен, акчаны алат экен, берип көрөт экен көпчө. Анан берсе кутуруп кетет экенбиз, алып койсо капа болот экенбиз. Анан көрсө бизде баягы Алла Таала берген адамдык касиеттер азайып кетет экен, ошолордун жоктугу же алардын өнүкпөй калгандыгынан анан ушундай маселе чыгат экен. Бул маселелердин бардыгын мектеп, университет чече албайт экен. Себеби ал жерде бул маалыматтардын бардыгы жок экен. Бул өзүн өнүктүрүүдөн кийин анан пайда болот экен да, что бул жашоодо Алла Таала бизге керектүү нерсенин бардыгын бериптир. Сабырдуулук керек экен. Бирөөлөргө таарына бериштин кереги жок экен, бирөөлөргө таарынып атып, мына мен кечээ больницага жатып өтүмдү алдырып чыктым. Эми бардыгы эле капачылыктан келип калган жок. Албетте туура эмес жашагандан да пайда болду. Тамакты туура эмес жедим, сахар, ГМО, Алла Таала ашказанды берген экен деп эле бардык нерсени жей бердик. Бүгүн ушинтип жашап канча деген адамдар өтүн алдырып атыптыр, операция болуп атыптыр. Жанагындай айыкпас дарттардын дагы бир себеби ошол туура эмес жашоо. 10дон кийин уктайт экенбиз, түнгө чейин жүрөбүз. Түндө чыксаң жаштардын бардыгы эле көчөдө жүрөт да. Анан кийин алардын бардыгы оорукчан болот. Газировка, азыркы жеп аткан тамагыңдын почти 99% уу экен да, сени өлтүрө турган нерселер. Медицина таблеткалар туурабы. Мунун бардыгын отдельный разговор. Эми караңыз, досчулук деген нерсе ушундай. Мен жаңы досторду таптым. Ошол мен баягындай да, эгерде 5 коюң болсо дейт да. То есть 5 коюң болсо, сен 6-чы койсуң дейт. 5 уюң болсо, сен 6-чы уйсуң. 5 миллионер досуң болсо, 6-чы миллионер сенсиң. 5 куйтку менен жүрсөң, 6-чы куйтку сенсиң. 5 ууру менен жүрсөң, 6-чы ууру сенсиң да. Мунун мааниси жогору, потому что айланаңда эмне болсо, сен ошосуң. Эгерде тамак ашты дагы тандабай жесең, эмнени жесең ошосуң. Арак ичсең, алкашсың. Бүгүн жанагындай наркоман дегендер чыкты туурабы? Кандай болсо ошондойсуң. Демек, сен өзүңдү өзүң создавать этет экенсиң. Ошон үчүн качан мен керектүү адамдарга жолугуп да, Алла Таала хидаят берип бир күнү оңдойт экен керектүү адамдарды, кээ бир адамдарды адаштырат экен да. Ошон үчүн мындай жакшы сөз бар экен. Алла Таала эгерде кимдир бирөөнү адаштырса дейт да, аны эч ким түзөй албайт дейт. Алла Таала кимдир бирөөгө хидаят берип ыйман берсе дейт, аны эч ким адаштыра албайт экен да. Ошон үчүн бардык нерсе бул Алладан экен, сабырдуулук менен. Анан мен жакшы адамдарды издесем, жашоодо жакшы адамдар толтура экен, просто мен өзүм жаман болуп кеттим да. Ошон үчүн тууган адамдарга ишенбей калдым деген сөз, бул Аллага дагы, Кудайга дагы ишенбей калдым деген сөз экен. Алла Таала ошол адамдардын, сен ишенбей калган адамдардын бардыгын Алла Таала жаратыптыр. Ошолордун бардыгын бүгүн көзөмөлдөйт экен. Бул дүйнөнү Алла Таала өзү каалагандай башкарат экен. Алла Таала мындай деп айтты да. Эгерде кайсы бир коом дейт да, кайсы бир коом өзү өзгөрүлбөсө, ал коомду мен өзгөртпөйм дейт экен да. Кайсы бир адам өзү өзгөрүүнү каалабаса, мен же болбосо өзү өзгөрбөсө, анын жашоосун мен өзгөртпөйм дейт. Ошо мен тарынчак болуп жүрө бергем, өзүмдүн оюмду бербей, оюмда мен эле турамын деп жүргөм, бирок кийин анализдеп көрсөм да, мен бир адам мындай кечиримсиз, бирөөгө капа болуп, анан элдер бербей койсо наразы болуп, мени бирөөлөр ойлобой койсо, сурабай койсо, мен мурда авторитет болгом, анан колумдан келбей калганда булар эмнеге мени карабай кетти, карыз алып алсам бергим келбей, сураса жаман көрүп, же болбосо менин карызымды бирөө бербей койсо эмнеге убагында бербейт, мага ошондой мамиле кылбайт деген ушундай талаптар болгон экен да. Бирок на самом деле вот ошол жанагы 5 коюм болсо 6-чы кой менмин деген сыяктуу ушундай жашоодогу бир полосаны басып өттүм. Вот ошон үчүн мен айтайын деген нерсе, сен кандай болсоң дейт да, бул жашоодо сага Алла Таала жалаң ошондой нерселерди жолуктурат. Капалуу болсоң капалуу гана нерселерге жолугасың. Анан позитивный болсоң позитивный. Анан мен эмне кылдым? Мен канал ачтым, мына мисалда, YouTube канал ачтым. Бүгүн акчаны каяктан табам, менде акча иштегим келет деген адамдар. YouTube деле жакшы ниша. YouTube'дан дагы миллион болбосо да $1000, $2000 акча таап аткан адамдарды көрдүм. Эми обязательно адамдарды өнүктүрүп ийген ролик тартуу эмес. Мына YouTube каналда өтө толтура нишалар бар. Познавательный нишалар бар, туурабы, да? Живопись бар, мисалы. Эмне бар? Таланттарды чыгарган нишалар бар. YouTube'да деле көрсөңөр, YouTube'да деле өтө көп мүмкүнчүлүк бар да. Акча табуу боюнча параллельно просто кызык кеттим. Анан ушул YouTube каналда издеп жүрүп өзүмө окшогон адамдарды таптым. Мени дарылай турган, мени өзгөрткөн адамдарды таптым, мени туура жолго багыттаган адамдарды таптым. Жүрөгүмдү Аллага ачтым, ыйманга келдим, мисалда. Анан көрсө жакшы адамдар бар экен. Жакшы адамдарды сабырдуулук менен күтүш керек экен. Адамдардын жаман сапаты үчүн аларды жек көрбөш керек экен. Себеби анын бардыгы Алла Тааланын творениясы. Алла Тааланын бул керемет экен. Ар бир пендени сүйүп жараткан экен.
чубагачы деле айтып атпайбы? Адамдарды жаман көргөнгө болбойт, күнөөкөр болосуң дейт. Адамдардын жаман сапатын жек көрсөң болот да. Эми адатың доңду албыл дешең мүмкүн. Анан көрсөчө туура эмес жерде жүрө берип, туура эмес тарбия, туура эмес билимдерди ала берип, анан биз депрессия болуп кеткенбиз. А так жакшы адамдар көп экен. Бүгүн биз мен инвестор деп мен өзүмдүн досторумду инвестор кылып көрдүм. Анан опыттын жетишпей калгандыгына байланыштуу анча мынча минуска кирдик да. Себеби адам банкрот болот экен да, сен идеальный эмессиң да. Ар бир бизнесмен бир жагы 2 жолу банкрот болгон адам экен. Аны досторуңдун баардыгы кабыл албайт экен. Кээ бир айтып атпаймынбы? Кедей мышления сразу бир күндө эле бай болгусу келет экен. Буга чейинки ролигимди көрсөңүз, аябай кенен тарткан. Жакыр адамдар бат эле бай болуп эле, бат эле өзгөрүп эле, популярный болуп эле, элдин баардыгы аны сүйүп эле, укмуш, ийгиликтүү болуп, ушундай крутой болуп кетүүнү каалайт экен. А байлар андай эмес экен, байлар стабилдүүлүктү каалайт экен. Мурда менин көз карашым байларга болгон жаман эле, байлар алдамчы, байлар бандит. Көрсөм мунун баардыгы психология, кереги жок эле маалыматтар толуп калган да. Ошон үчүн менин каналымда карасаңыздар да, мындай туура жашоо, туура кетүү, өзгөрүү, мисалы колдон келген маалыматтарды жүктөп жатам да. Анча мынча коучтардын платный кылган сабактарын менин каналымда кудайга шүгүр көп эле убакта бекер баягы көп адамга керек маалымат да. Анан бул абийда адамды орукчан кылат экен да. Ошон үчүн адам сени ойлогонго милдеттүү эмес экен. Адам сени менен өмүр бою дос болгонго милдеттүү эмес экен. Бир күнү бирөөгө жакпай калат экенсиң, бирөө күнү бирөөгө жагып калат экенсиң. Ошон үчүн бир класста отурдум эле өмүр бою жүрө бериш керек деген тема жок экен. Бир айылда чоңойдум эле, жакса жакпаса да ушул окружениеде жүрүш керек деген да болбойт экен. Адамдардын көз карашы өзгөрөт экен. Кимдир бирөө малчы болууну каалайт экен, кимдир бирөө коуч болгонду каалайт экен, кимдир бирөө мугалим болот экен, кимдир бирөө юрист болот экен. Анан алардын баардыгы чогулганда анан көз караштары ар түрдүү болот экен. Ар ким өзүнүн окуясын айтып бергиси келет экен. Анан аны мындай баягы футболист менен баскетболист дос боло албай калат экен. Тиги баскетбол жөнүндө айтып бергиси келет экен, тиги футбол жөнүндө айтып бергиси келет. Кыскасы, ар бир адам өзүнүн теңин табыш керек экен. Бирок жаман адам жаман менен жүрөт экен, жакшы адам жакшы менен жүрөт экен дегендей, бул дүйнөнү кандай көз караш менен карасаң, бул дүйнө сага ошондой жооп берет экен. Жок, акыры жүрүп жакшы адамдарга жолугам, жакшы адамдар менен жүрөм, жакшы адамдар менен болом деп издесең, жакшы адамдар табылат экен. Эми алар обязательно сен жашаган жерде эмес. Сен изденип баштасаң, сен ишенип баштасаң, сенин жашооңдо өтө көп өзгөрүүлөр келет экен. Андыктан бир тууганым, эгерде сен бул жашоодо татыктуу дос калбай калды десең, значит сен досторду издей элек экенсиң, кичине депрессия, стресс болуп калыпсың. Мен Дейл Карнегинин «Как завоевать друзей» деген китебин окудум, бирок Дейл Карнеги укмуш, анан ал прям периште болуп кетиптир деп айтканым жок. Өзүмө керектүү маалыматтарды алдым. Дейл Карнеги жалгыздыктан аябай страдайт этиптир, аны чубак дагы айткан. Бирок ал жерде эмне, мен адамдарга мамилени кандай кылыш керек деген нерсени алдым. То есть ар бир адамдын жакшы сапаттарын алууга жетиштим. Андан кийин жакшы адамдар менен карым катнаш кылып жатам. Буга чейин ошол досторумду инвестор кылып, наразы кылып алып, көп досторду жоготуп алган учурум болду. Эми албетте бир мезгили келсе баарынан кечирим сурайын деген ой бар. Мен аларды эми түшүндүрө албасам керек ошол убакытта. Анан мени балким көрүп жаткандыр аларчы. Ошол эле боюнча калды деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай боюнча калбады, өзгөрдү да. Башка инвесторлор менен иштеп атам, мына Кудайга шүгүр, Алла Таала кечке эле ала бербейт экен. Башың бышкандан кийин аделе берет экен да. Ошол эски инвесторлор менен кыла турган нерселерди кылай албай калдым. Азыр эми алар мага инвестор дагы, дос дагы дегендей да. Мен дагы өзүм ар кандай багыттан билим алып, тарбия алып, анан көз карашымды өзгөрттүм, адамдарга таарына берген өзүңө гана көп зыянды алып келет экен. Таарынбай калдым, баардыгын кечирдим. Мени дагы кечирсин деп өтүнүп атам. Алла менен болгон байланышты баштадым дегендей да. Эми бул албетте эми эмне, ар бир адам намаз окуш керек. Алла Таала айтып атпайбы? Сен мага бир кадам келсең, мен сага 10 кадам келем депчи. Анан сен өзүң өзгөрсөң, сенин жашооңду мен өзгөртөм. Илимди силер үчүн чексиз кылдым деди. Демек, биздин бул жашоодогу бүт баардык ала турган нерсебиздин баардыгын Алла Таала берген экен. Байлыкты бериптир, акчаны бериптир, келинчекти бериптир, кийим кечени бериптир, машинаны бериптир, баардыгы бар экен. Просто эмне, акча жок эмес, акча менде жок. Демек ошол нерсени мен ала албай атам деген нерсе. Эгерде адамдар сага жакшы мамиле кылбай жаткан болсо, демек сен деле ошол адамдарга жакшы мамиле кылбай элесиң. Эгерде адамдар сага ачылбай жаткан болсо, демек сен ал адамдарга ачылбай элесиң. Сен адамдардан күтүп эле жүрөсүң да, бирок биринчи эмне кылыш керек? Бериш керек. Бизнести кара. Бизнеске биринчи салыш керек, то есть биринчи бериш керек. Көп эле коучтарды карагыла, көп эле бизнесмендерди карагыла. Биринчи эмне кылып атат? Биринчи берип атат. Эмне кылып берип атат? Розыгрыш кылып атат. Биринчи эмне кылып атат? Убактысын коротуп атат, энергиясын коротуп атат, жакшы сөз айтып атат, китеп сатып алып окуп атат да, биринчи эмне кылып атат? Берип атат. Андан кийин эмне кылып атат? Анан алып атат.
биринчи эмне кылып атат, сүйлөп атат, видео тартып атат, андан кийин адамдар подписчик болуп атат, анан окуп атат, китеп сатып алып атат, курбанчылык кылып акча коротуп атат, тренингтерге барып атат, өнүгүп атат, өсүп атат, самообразование менен алектенип атат. Конечно, университет менен анан мектеп ал бардык нерсени бере албайт экен. Ал мектепте эмне база бар экен, балким кээ бир билимдер даже зыян берет экен, туурабы? Себеби бизди ровный кылып бир линияны чийип берип коюп атат, ошо менен кете берип анан өмүр өтүп кеткенден кийин анан деп калып атабыз да. Себеби баланы карасаң кандай эркин. 5 сом берип койсоң деле кубанат, 10 сом берип койсоң деле кубанат, конфет алып берип койсоң деле кубанат, бир торт алып берип койсоң деле кубанат, эчтеке алып бербей бетинен өп койсоң деле кубанат. Бизди андай майда чүйдө менен кубандыра албайт да. Кесипке ээ болуп, бул жашоодо бир багытты тандагандан кийин да эмне болду? Биз кубанбай калдык. Биз реалдуу болуп калдык. Бизди оңой менен кубанта албай калды. Себеби баардык нерсе аз. Бизде баардык нерсеге ырасчылык деген нерсе азайып кетти. Ошон үчүн адамдарга тарыныштын кереги жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дагы айтты. Эй, силерге урушкан, силерге бири-бириңерге тарынган арам. Урушуп кетсеңер, сүлгү кургакча, тряпка кургакча да, же эмне дейсиңер? Ошол кездеме кургакча элдешкиле деди. Бир күн, 2 күн, 3 күндөн ашык тарынган болуп кеткен. Ошон үчүн адамдарга тарынбаңыз. Бир тууганым, жакшы адамдар бар, сабырдуулук менен, жакшы адамдардан эмнени алгың келсе, ошол нерсени биринчи бер. Салам бербей атабы, саламды биринчи бер. Карызга акча бербей атабы, балким жакшы адам болсо, карызга сен биринчи бер. Ресторанга чакырбай атабы, ресторанга биринчи өзүң чакыр. Жакшы машина алсаң, сүйүнчү бербей атабы? Значит, сен бирөөлөргө сүйүнчү бербей элесиң. Конокко чакырбай атабы, сен өзүң конокко чакыр. Азыр ушундай болуп калды. Ошого жараша мамиле кыла бер, тарынба, бир жакшылыгыңды эсептей бербе. Мен сага бердим, сен обязансың мага дебе. Жок, сен шарият менен деле мындай карасаң болот. Жакшылык кылсаң унут, милдет кылба. Болбосо жакшылык кылбай эле кой, мисалы, ушул сыяктуу да. Ошон үчүн мамилени такта. Ресторанга досуңду алып бар, сыйла, акчасын төлөп кой. Кийинкиде дагы алып бар, ал төлөбөсө дагы төлөп кой. Анан дагы ресторанга алып бар. Үчүнчүсүндө төлөбөй койсо, анда ошол адам менен коштош. Ал только эмне нагла жегиси гана келип атат. Ошон үчүн мамиле сакталыш үчүн эмне? Сени сыйлаган адамдар менен достош. Сыйлабаган адам менен дистанция кармап кой. Мамиле кантип уланат да? Адамдар мамиле деген адамдын көзүнө көрүнбөгөн сандык бар. Ошол сандыкка эки адам мамиле курса, экөө тең салымын коштуруш керек. Кафеге барсаң, бир күнү сен төлө, бир күнү ал төлөш керек. Бир күнү сен бер, андан кийин ал бериш керек. Ал бербесе, дагы берип көр, дагы берип көр. Жок, беттирмачылык кылып эчтеке кылгысы келбесе, ал сени менен мамиле кылгысы келбей эле. Значит, өзүңө жараша адамдарды изде. Алар көп, беш манжа тең эмес. Значит, кээ бир адам менен сенин жашооңдо эмне коштошушка туура келет. Сенин жашооң бул сенин киноң. Ага баардык адамдар эле өмүрүңдүн аягына чейин катыша бербейт. Кимдир бирөөлөр катышат, анан чыгып кетет. Тууганыңбы, досуңбу, жакыныңбы, ушундай болот да. Келип турат, кетип турат. Смотря сен бул жашоодо эмнени көргүң келсе, ошону көрөсүң. Жаман нерсени көргүң келсе, только жаман нерсе көрөсүң. Жакшы нерсе көргүң келсе, жакшы нерсе да көрөсүң дейт. То есть бул жашоо сен эмнени берсең, сага ошону эле кайтарып берип атат. Андыктан мен ойлойм, мен сиздин сурооңузга жооп бердим болуш керек. Антип көп адамдарга капа болбой, өзүңүздү бир сыйра карап көрүңүз. Балким да жакшы адам болсоңуз, жакшы адамдар дагы бир жерде сизди издеп жүрөт, бир жерден жолугасыз. Бул ушул эле суроого, ушул эле адамга тиешелүү эмес, бул көп адамдарга тиешелүү. Жакшы маанай, позитивно колдон келишиңерче да бул жашоодо ырахат алып жашаш керек. Абиданы санаганга убакыт жок. Да талаш тартыш болуп, мен мындай бир мисал менен бүтүрөйүн. Мен Ак Ордо деген конуш жаңы башталганда ошол жерден бир участок алгам, $4000. Ошол Ак Ордодогу жерлер аябай талаш болгон, тартыш болгон. Бул жерге балким өкмөт да күнөөлүү ошол кездеги да. Госрегистрлар, азыр госрегистрде иштеген адамдар аябай көп адамдарды согуштуруп атат да. Эми булар дагы акыретте жооп берет да. Эми буларга кандай десең, буларга айдыгерлик кылат да. Бир жерди 3 адамга саткандар болгон. Аябай талаш тартыш болуп, соттошуп, биз эмне кылып, адамдар даже бири-бирин түрмөгө камап, ошондо мошенничество, аферизм ушундай нерселер болгон да. Көрсө ал Ак Ордонун баягы азыр биздин азыркы президентибиз жакшы да мындай мунапыс кылып көп адамдар өзүлөрүнүн ошол сомнительный жерлерин баарын мыйзамдаштырып албадыбы. Мен айтайын деген нерсе, ошол жерде мен көп оору таптым да. Ошол жерди сатып алдым бирөөдөн. Анан сатып алган адам бирөөгө шылтады, ал адамды тапты. Анан ошол жерде алданган адамдар көп экен. Анан алданып ошол жерде жүрүп 2 жыл өмүрүм өтүп кетти. $4000 үчүн. Акыйкат табылбады аягында. Анан айла жок. Мен ошо кетирген убактыма азыр өкүнөм да. Ошо башында эле
болбой турган ишти ошол моментте ташташ керек эле. Анан таштадым, чыгып кеттим. Алла таала $4000 эмес, андан кийин $40,000, $100,000 акча берди мага. Ошон үчүн кээ бир булганыч жерден адам курбанчылык кылып да, сабырдуулук кылып, акылдуулук кылып, таанышмандык кылып, ошол жерден чыгып кетиш керек экен. Алла таала пайданы башка жактан берет экен да. Вот ошондой да. Булганыч жерден эгерде эми сен эми акча салбадың да, мен $4000 жер албадым, айрылгым келген жок. Досума мен да карыз бердим, досум мага убагында бере албады. 10 жыл өтүп кетти. Анан ал 10 жылдан кийин жолуксам деле берейин деген ой жок экен. Себеби ал кыйыныраак болчу, куртойраак болчу. Менин алым келбейт эле. Эми бирок бир акырет келет. Экөөбүз ошол жатаканада жашаганбыз, бир нанды бөлүп жегенбиз. Чогуу ачка болгонбуз. Балким ал ачка болбогондур. Же ачкачылык ага балким сабак бербегендир. Мен бирок ошол акчаны кечпей жүрө бердим. Жашоомо байлык келбеди. Бир күнү ойлондум. Бир күнү окудум, издедим. Алла таала Бакара сүрөдө жазган экен да, карызың болсо кечкенге аракет кыл. Кечип койгон сага да жакшы, бере албаган ага да жакшы деди. Ал кантип жакшы болот экенин мен териштиргим келген жок, кечип койдум. Алла таала башка жактан берип баштады. Мен бирөөгө бере албай калып, мени кечпей коюп, мени сотко берген адам болду. Мени махинация кылып, мент досторун чакыргандар болду да, эми кечиресиздер, мент деп айткан, эми милиция деп айттым да. Анан алар дагы формасынан пайдаланып, мени депрессияга чейин апаргандар болду. Угроза кылып көрдү ар түрдүү, кече албады. Жашоону өзгөртүп ийе турган деле сумма эмес болчу, мындай кичинекей эле нерселер жөнүндө айттым. Ошон үчүн мен айттым да, эр жигиттин башына эмне келип эмне кетпейт дейт да. Ошон үчүн эгерде жакпай атса ошо компаниядан кетиңиз. Өзүңүзгө мындай туура келген жагдайлуу компания издеңиз. Ошондо жашоо өзгөрүш үчүн өзүңүз өзгөрүш керек экен, итке таарынычтын кереги жок экен. Көчөдө кетип атсаң, ит үрсө сен дагы аны карап алып үрбөйт экенсиң да. Ошон үчүн өзүңүзгө ылайыктуу, жакшы мамилеге туруктуу ушундай адамдарды издесеңиз, обязательно андай адамдар бул жашоодо бар экен. Анда эмесе мен ушул бүгүнкү сиздер менен болгон эфирди аяктайын. Албетте бул көп адамга пайдасын тийгизет деген ойдомун. Менден туура эмес сөз чыгып кетсе кечиресиздер. Албетте ар бирибиз инсанбыз, ката кетиребиз. Катабыз үчүн Алладан кечирим сурайбыз. Адамдардан кечирим сурайбыз дегендей. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ойлоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар, суроолорду жазыңыздар, каналга катталыңыздар. Ошо сиздердин сурооңуздарга жараша мен видеороликтерди тартып кете берем, чтобы баягы около да вокруг бир нерсени айтпаш үчүн. Антпесе бардыгыңыздарга жакшы досторду каалайм, жакшы адамдарды каалайм, жакшы ден соолук каалайм. Бул өмүрдү маанилүү жашап өтүшүңүздөрдү каалайм. Кийинки эфирден, кийинки роликтен жолукканча жакшы туруңуздар, эсен аман болуңуздар. Сиздер менен обязательно Бакыт Кубанычбеков болду.